Аяқтап бара жатқан 2023 жылда Талас облысының спорт тармағы өнүгүүгө карай багыт алып, бир топ алгылыктуу иштер алып барылды. Ага катар облыс аймагы боюнча жаш спортчуларды тарбиялоо жана спортко үндөө максатында жаңы машыгуучу залдар ачылып, пайдаланууга берилди. Алсак Айтматов районунун Кызыл Адыр айылында заманбап асыл спорт комплексинин ачылыш аземи өткөрүлүп, салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Асыл дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплекси эл аралык спорттук талаптарга ылайык курулуп, жалпы аянты 1436 чарчы метрди түзөт. Комплексте 500 адамдын машыгуусуна жана 300 орундук көрмандарга ылайык мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Заманбап спорт комплекси Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директору Болот Абилдаевдин үй бүлөсүнүн жеке каражатынын эсебинен курулуп, Кара Бура айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Спорт комплексинин курулушуна 96 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Бүгүн биз спорт сүйүүчүлөрдүн тилеги болгон ден соолукту чыңдоочу асыл спорт комплексинин ачылышында жакшы саамалыкта жүз көрүшүп, жаштар менен катар эле жалпы элдин кубанычына ортоктош болуп отурабыз. Ак жол, Айсулуу, Мээрим, Айпери сыяктуу даңктуу спортчуларды даярдаган кесипкөй мектеп болсун. Спорт комплексине ак жол каалайм. Жалпы журтубуз аман, элибиз эсен, ата мекенибиз бүтүн болсун. Асыл спорт комплексинде алгачкылардан болуп, социалдык кызматкерлер арасында иш-чара өттү. Ага облустагы социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлер катышып, аркан тартыш, футбол жана волейбол оюндары боюнча мелдеш өткөрүштү. Бул достук ынтымак спорттук иш-чарасы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын Айтматов райондук бөлүмү тарабынан уюштурулуп, спортко убакыт бөлүү, сергек жашоого умтулуу максатын көздөдү. Башкармалыктардын ортосундагы ынтымактык жана достук болуп атат. Бул иш-чара биринчи жолу райондор аралыктан биринчи жолу болуп Айтматов району өткөзүп атабыз. Будан ары ушу традиция болуп, башка райондордо да жыл сайын ушундай иш-чаралар өткөрүлүп турат деп айтып кетебиз. Жаш элеттик спортчуларды колдоо демилгесин улай эле Манас районунун Нылды айыл элинин спорт имаратына болгон муктаждыгы чечилип, жаңы күрөш залынын салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлдү. Саамалыкка жергиликтүү жашоочулар, жаш спортчулар жана Манас районунун акими Досманбет Жээнбеков катышып, өз кезегинде айыл элин жаңы машыгуу залынын ачылышы менен куттуктап, келечекте бул жайдан мыкты спортчулар чыгарына чоң үмүтүн билдирди. Мындайча айтканда нолдон башталган бүгүнкү имарат туруп атат. Эң мага жаккан жери элдин ынтымагы, биримдиги, колдоосу болуп эсептелип атат. Себеби сиздердин ушундай аракетиңиздер менен биргеликте жүргүзгөн ишиңиздердин жыйынтыгын бүгүн көрүп атабыз. Жаңы ачылган спорт имаратында күрөш залы, машыгуу жана жуунуучу бөлмөлөрү заман талабына ылайык курулган. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ачылган жаңы имарат келечекте өлкө желегин бийик желбиреткен спортчуларды тарбиялоого дем берери баса белгиленди. Бул зал бүткөнгө чейин аябай кыйынчылыкты көрдүк. Биз мат бар эле, ал убакта сары мат илгерки ошол азыркы маданият үйүндө клубда машыкчубуз. Душубуз жок, условиябыз жок. Клубда концерт болуп калса матыбызды жыйнап койчу, Кудай буюрса залыбыз бүтүп калды. Эми клубка көз каранды болбой өзүбүздүн залыбызда тренировка кылабыз. Жаңы спорт зал жаш спортчуларга жаңы дем. Талас районунун Арал айылынын тургундары үчүн дагы машыгуучу спорт залынын жоктугу орчундуу көйгөйлөрдөн болуп келген. Ал муктаждык дагы чечилип, жаңы күрөш залынын ачылыш аземи өткөрүлдү. Саамалыкка ушул айылдан чыккан эл аралык даражадагы спорт чеберлери, грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку жана Азиянын 3 жолку чемпиону Жоломан Шаршембеков, Өзүр Жусупбеков, Атабек Азизбеков жана жаш спортчулар дагы Атайын Борбор калаадан келишкен. Чемпиондор айылдагы жаш спорт көрмандарына ийгилик жаратуудагы өздөрүнүн кеп кеңештери менен бөлүшүп өттү. Эми Кудай кут кылып ушул жерде ушундай зал ачылып атат. Бизге окшоп, мага окшоп арка жакка тентебей, Кудай буюрса ар ким өзүнүн үйүндө ушул жерге тренировка кылат. Биздин жаштарга болгон үмүт аябай чоң, анткени биздин келечегибиз жаштардын колунда жана ошондой эле биз кылган нерседен 10 эсе өйдөгө жетет деген үмүттөрүбүз бар, Кудай буюрса. Аткарылган иштерге айыл тургундары дагы ыраазычылыктарын билдиришип, өзгөчө кубануу менен кабыл алышты. Биз ушу көптөн көп көксөгөн максатыбызга жеттик деп ойлойм бүгүнкү күндө, Кудай буюрса.
көйгөйлүү маселелердин бирин чечип калдык десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө ушу Арал айылында Кудайым буйруса бир жакшы Кыргызстанга татыктуу бир чемпиондор чыгат деп үмүттөнөбүз. Айтматов районунун Чолпонбай айылындагы жаңы спорт залдын ачылыш аземи болду. Жаңы спорт залды салууга жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 700 миң сом каражат бөлүнүп, айыл элдин колдоосу менен курулган. Заманбап спорт залдын жалпы аянты 350 квадрат метрди түзөт. Анын үстү жабылып, кышы жайы спорттук иш-чараларды өткөрүүгө шарт жаралган. Айыл өкмөттүн бюджетинен атайын акча каралып 2 миллион 700 миң жана ошондой эле ушул Байзылдатан балдардын жардамы менен буюрса бүгүн чоң кубанч болуп отурат. Абдан жакшы болуп атат. Канча жылдан бери бүтпөй турган спорт залы эле быйыл мынакей 21 декабрда ачылышы болуп, айыл элдин баары кубанып, балдар сүйүнүшүп, ойношуп атат. Биз баары кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Дүйнө чемпионатында алтын уткан Жоломан Шаршембеков, Азия оюндарында күмүш медаль тагынган Нурзат Нуртаева жана эл аралык спорт чебери Өзүр Жусупбековдорду тосуп алуу аземи өткөрүлдү. Ал эми өз кезегинде эл аралык даражадагы спорт чеберлери калеми менен дүйнөнү багындырган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Андан соң Талас шаарындагы күрөш боюнча балдар өспүрүмдөр спорт мектеби менен таанышып, аталган мектептин эмгек жааматы балбандарга ак калпак кийгизип, өз ыраазычылыктарын билдиришти. 16 жашыман баштадым күрөштү. Азыркы учурда ошо чоңдор арасында жаңыдан катышып баштадым. Мурда жаштар арасында 20 жашка чейинки арасында, 23 жашка чейинки арасында катышып жүрчүм. Чоңдор арасында быйыл жаңыдан катышып баштадым. Азыр эң эле чоң жетишкендигим ушу жакында эле болуп өткөн Азия оюндарында ушу күмүш байгын алдым. Ошо машыгууларды жылдырып, аябай келип ушул күндү күтүп келдим. Таластын сыймыктуу балбандарын Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов салтанаттуу тосуп алды. Дүйнө Азия оюндарынын жеңүүчүлөрүн облус башчысы куттуктап, алардын ар бир ийгилиги Талас эли үчүн чоң сыймык экенин билдирди. Туубузду эл аралык мелдештерде желбиретип, атыбызды ааламга чыгарган спортчуларыбызды алкыш айтып тазим кылабыз. Сыймыктарыбызга жана аларды татыктуу тарбияга берген ата-энелерине, машыктуучуларына, жалпы облус элинин атынан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Казакстандын Алматы шаарында өткөрүлгөн дүйнөлүк кол күрөш боюнча 44-чү чемпионатына катышып, ийгилик жараткан жаш спортчуларды жакын саналаштары тосуп алышты. Аталган чемпионатка облусубуздан 5 жаш спортчу катышып, 50 мамлекет катышкан беттеште өлкө намысын коргошту. Бул чемпионатта өзгөчөлөнүп, Айбике Манасова ийгиликке жетип, 2 күмүш медальга ээ болуу менен 2-нчи орунду багындырган. Балдар менен тамашалашып эле кол күрөштүргөнбүз. Келимде бияка кол күрөштөрөбүз эле мелдешип дегендей. Ошол жерден эле кызыгып, мен колум күчүм бар экенин билип алып туруп, Талас областына барып, ушул жака барып катышып 1-нчи орун алып келгем. Андан кийин республикага, Азияга, эми Америкага барып место алып келип атам. Кыргызстандын желегин көтөрүп, өзүмдүн атамдын, чоң атамдын атын чыгаргым келет. Ардагерлер сергек жашоого өндөшөт. 60 жаш курактагы ардагерлер арасында волейбол оюну боюнча облустук биринчилик өткөрүлүп, ага Талас облусунун аймагынан жалпы 5 команда катышып, кызуу беттеш жаратышты. Аталган спорттук мелдеш өрөөнүбүздө жыл сайын уюштурулуп келет. Башкы максат улуу муун өкүлдөрүн спорт менен машыгуусуна шарт түзүп, сергек жашоо образына үндөө. Буну менен катар өсүп келе жаткан жаш муунга үлгү жана стимул болуу. Жөн эле баягы жата берсең жата бересиң. Анан бир чети тарбиялык сабагы мындай балдар үчүн да жакшы стимул болуш керек. Мынакей бир эле аксакалдар ойноса жаштар биздин үчүн жүрүш керек дегендей болот. Негизи 6 командаларыбыз, анын ичинде дагы Жамбыл Тарас командасы деп алар да бизге сернеске кошулган.
Кылмыштуулукка жол жок аталышындагы өспүрүм мектеп окуучуларынын ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө арналган спорттук иш-чараны жыл сайын уюштурууну Талас шаардык ички иштер бөлүмү сатка айланткан. Бул демилге жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, сергек болууга чоң өбөлгө болуп келет. Футбол турнирине шаарыбыздагы 9 мектептин окуучулары жана лицей комплексинде билим алган балдар катышты. Атандаштарыбыз жакшы экен, ойногондор жакшы. Көп убакыт дайынданган жокпуз, аз убакытта дайынданып, ушул иш-чарага келдик. Спорт ден соолуктун булагы, спорт менен машыккыла, ден соолугуңар чындагыла, спорту эч качан таштабагыла. Ар бир өткөрүлгөн турнирдин жеңүүчүлөрүнө 3 даражадагы сыйлыктар каралган. 2-3 орунга ээ болгон тайпаларга медаль жана грамоталар, ал эми 1 орунду багындырган командага медаль, грамота, футболдук формалар жана кубок тапшырылды. Ону менен гана чектелбестен, коомдук ишмерлердин, ардагер спортчулардын жаркын элесине арналган облустук, республикалык жана эл аралык мелдештер дагы байма-бай өткөрүлдү. Талас шаарындагы өспүрүм балдардын күрөш мектебинде Кыргыз Республикасынын спорт чебери Нурбол Шырдаковдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын спорт чеберлери, коңшу Казакстанда машыктыруучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдешке 10 жаштан 15 жашка чейин жаш спортчулар 7 дубандан жана коңшу Казакстан мамлекетинен келишти. Спорттук иш-чара Нурбол Шырдаковдун спорт чөйрөсүндөгү кесиптештери жана Талас облусунун күрөш федерациясы тарабынан уюштурулуп, жеңүүчүлөргө медальдар, грамоталар жана баш байгеге алтын корлар даярдалган. Эл аралык турнирге Казакстандан 15 жаш спортчудан түзүлгөн 3 команда келишти. Біз Қазақстан Республикасы Тараз қаласынан келіп отыр. Команда 15 шақты бала алып келдік. Жақсы өтіп отыр турнир. Жақсылар жеңіп, бізде енді кішкене не балаларды алып келгенбіз, жаңадан қатысып жүрген. Сол балалар күресіп, өнер көрсетіп отыр. Жақсы өтсін, бұдан кейін бұл турнир ары қарай үлкен деңгейде өтсін. Алла қаласа кеп тұрамыз. Жақсы өтіп отыр турнир. Мен тілегім бұл быйыл эле ошо менен токтоп калбастан жыл сайын мындан кийин Европа жакты жана бүткүл дүйнөдүн чакырып чоң даражадагы турнир кылып өткөрүш керек деп ойлойм. Буга кошумча Талас шаарындагы Эшим Кутманалиев атындагы стадионду оңдоо иштери аяктап калды. Стадиондун трибунасындагы отургучтарды орнотуу, чуркоочу аянтка резина төшөө иштери жасалып жатат. Стадионду оңдоого жалпы 30 миллион сом сметалык наркы түзүлгөн. Ошондой эле аталган стадионго катарлаш кошумча футболдук аянт дагы курулууда. Кыргыз футбол союзу менен Талас шаарынын мэриясынын ортосунда меморандум түзүлгөн. Меморандумга ылайык ошо биз турган стадиондун чыгыш тарабында бош турган жерге искусственное поле куруу боюнча ал жерге мэриянын милдети болуп, ал жердин основаниясын жерин даярдап берүү болуп саналат. Ал эми Кыргыз футбол союзу ал жердин жанагы искусственный полени алып берет да. Эске салсак, Талас шаарындагы Эшим Кутманалиев атындагы стадион 1989 жылы ашар жолу менен курулган. Стадион пайдаланууга берилгенден бери косметикалык гана оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп келген. 2400 орундук пластик отургучтар отурулуп атат. Биз абдан кубанып атабыз ушул стадионубуздун ушул оңдолуп атканына. Анткени Талас шаарынын, Талас областынын борбордук стадиону бир эле стадионубуз бар. Ушул стадионубуз оңдолуп калса, бул жерде көп жакшы маданий иш-чаралар, спорттук иш-чаралар өтөт деп ишенебиз. Узап бара жаткан 2023 жылы Талас облусундагы спорт тармагы мына ушундай көзгө басар, алгылыктуу иш-аракеттер менен коштолду. Бул менен гана чектелбестен, үй-бүлө биримдигин бекемдеген атам, апам жана мен аталышындагы спорттук эстафеталар байма-бай уюштурулду. Спорттун бардык тармагын өнүктүрүү жана жайылтуу демилгеси жигердүү колго алынып, жаш спортчуларды ар кыл жактан колдоо, алардын чеберчилигин өнүктүрүү менен чемпиондорду тарбиялоодо машыктыруучулар дагы жигердүү салымын кошуп келишүүдө. Спорт тармагына болгон бүгүнкү камкордук эртеңки көрүлгөн жаркын келечек. 2023 жыл өлкө аймагы боюнча спортчуларыбыздын жакшы жетишкендиктери менен коштолду. Алардын ар бир сыйлыгы өсүп келе жаткан жаш спорт күйөрмандарына чоң сыймык жана алдыга умтулууга зор түрткү. Келерки жылы дагы Талас облусунда спорт жаатында жетишкендиктер жаралып, алгылыктуу иш-аракеттер жигердүү улана бермекчи.
Сыймык Барманов, Зина Ахматова, Талас облысы, спорт сереп программасы.